Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху салам салаваттар болсун. Алымдар айсын теле долбоору эфирде 7-де кала бериңиздер. Сиздердин кызматыңыздарда Темирдан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудай буйрса адам көркү адеп деген темада сөз кылабыз. Кыргыз элибизге, Азияга, жалпы мусулмандарга салым кошуп аткан биздин устазыбыз, дин алымы Марс Ажы Ибраев келген. Ассаламу алейкум устаз. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Эл журтуңуз менен амандашып, саламдашып алыңыз. Рахмат, Алла разы болсун. Эң башта ассаламу алейкум урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпы эле жумурай журтубуз Рамазан айы куттуу, берекелүү айlardan болсун. Алла таалам туткан оозуларда кабыл кылган болсун. Деги эле мына ушул Рамазан айы сыяктуу ыйык айлар кана эми деп пайгамбарыбыздын сахабалары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз дагы ушул жылдын баарысы Рамазандай болсо экен деп дуа кылчу экен. Ошол дуадай жылыбыздын башка убакыттар, башка айлар дагы ушундай айлардан болсун деп тилек кылмакчыбыз. Алла разы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Бүгүнкү темага тотолуп берсеңиз. Негизги бүгүнкү тема адам көркү адеп деп коюлуптур. Негизи муну адептүү, чыныгы адеп ташыган инсандар айтса да жакшыраак болот деп ойдомун. Бирок биз эмне болсо дагы моюнга түшкөн нерсени айтууга милдеттүү болуп калат экенбиз. Ошондуктан адеп динибиздеги орду абдан чоң. Дин негизи бир чоң бир бөлүккө бөлүнөт эмес. Бул иман бөлүгү бар, ишеним, ислам бөлүгү бар, анын практикалык жашоосу, анан үчүнчүсү ихсан деп айтат. Бул дагы болсо сени жаратканды көрүп турганда ибадат кыл, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деген түшүнүк да. Бул деген нерсе адеп ахлак. Сен жаратканды көрүп, Алла таалам көрүп турат деп арамдан тыйылуу, Алла таалам көрүп турат го, жалгыз эч ким болбосо деле деп жакшы иштерге мүмкүнчүлүк берүү, аткарууга аракет кылуу, үлгү болууга аракет кылуу деген нерсе. Демек, адеп, ахлак деп эки сөз менен айтканда экөө тең арабча бир сөз. Ахлак бул жалпы теория. Жалпы эрежелер жыйыны. Чынчыл болуу, мисалы эле, ошол адилеттүү болуу, арамда деген эрежелер болгон болсо бүт баарын жыйыны ахлак деп айтылат динибизде. Ал эми адеп ошону иш жүзүнө ашыруу маселеси болуп эсептелинет да. Демек, адеп ахлак маселеси ар бир момун мусулманга керектүү болгон сыпаттардан бирөөсү. Эгерде бир мусулман инсан намаз окуп атат, ибадат кылып атат, орозо кармап атабыз мынакей, бирок адеп жагынан, нравалык нормалар жагынан артта кала турган болсо, ал инсандын негизги бара турган жери, жараткан тиги дүйнөдө, бул дүйнөдө дагы көрө турган күнү дагы эң жаман күндөр болот экен. Ошондуктан көп мисалдар айтылат го, жанагы намаз окуп, орозо кармап, өтө диндар болгон бир аял киши болгон экен деп мына айтылып келет. Анан бир мышыкты үйгө камап, суусуз, тамаксыз ошол абалда өлгөндүгү айтылганда, эмне болду акырети бул аялдын десе, ошол аялдын барар жери тозок болду деп айтат да. Демек, бул норма. Демек, норманы ашып өттү, туура эмес нерсеге кирди. Жан жаныбарларга урмат сый көрсөтүү. Адам баласы адам болгон үчүн урматтоо. Бир гана өзүңдүн куда сөөгүңө, жакын тууганыңга, бир тууганыңа гана жакшы мамиле кылып, жылмайып, ата-энеңе гана салам алейкум деп саламдашып, анан калган бейтаныш инсан болгон болсо кабагыңды бүркөп, же болбосо өзүңдү күчүңдү көрсөтүүгө аракет кылып дегендей кыла турган деген нерсе эмес экен. Адеп ахлак, демек, адам баласы ыймандуу болгон сайын, ал адам намаз окуган сайын, диндарлык жолуна кирген сайын, анын адеп ахлагы дагы жогорулаш керек. Жогорулабай турган болсо, анда демек бул адамдын диндарлыгында, ыйманынын толуктугунда кайсы бир деңгээлде күмөн бар деген маселе. Устаз, жакшы. Анан ушул адеп ахлакты жогорулатыш үчүн ушул айда же андан кийин деле балким кандай методика ыкмаларды колдонсок болот? Негизи бул адеп кандан канга өтөт деп айтат эмеспи, генден генге өтөт деген нерсе да бар, бирок ошол эле учурда албетте жети урпагыбызга чейин таасирин тийгизет. Сиз өзүңүз мисалы адеп жолун карманган болсоңуз, мисалы туу туткан болсоңуз, динден адептин булагы негизи дин. Дин бул пайгамбарлар аркылуу алып келинген дин, жараткандан белген. Ошон үчүн тахаллаку би ахлакилла. Алланын адеп ахлагы менен, кулук мүнөзү менен мүнөздөнгүлө деп айтат го. Пайгамбардын мүнөзү менен мүнөздөнгүлө деп айтабыз. Демек, булагы ошол жактан келет. Бул нерсени биз кантип мүнөздөнөбүз, канткенде жетебиз дегенде, Алла субханаху таала дагы пайгамбарыбызга айтып, пайгамбарыбыз бизге айтып, мисалы бир хадисинде иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен дейт, пайгамбарлардын эң акыркысы, соңгусу катарында, диндердин баарысын жыйып келген акыркы диндин өкүлү, элчиси катарында мен дейт ошол адеп ахлак нормаларын мындай айтканда толукташ үчүн жиберилдим деп атат да. Демек, аны жиберүүнүн жолу, алуунун жолу кандай болот? Ошол адеп ахлактын ээси болуунун бул бир адам баласы окуш керек.
билим алыш керек. Пайгамбарлардын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны, улуулардын өмүр баяны, залкарлардын өмүр баяны, биздин улуу ата бабалардын өмүр баяны. Мисалы үчүн өзүнүн кыргыз эли катарында биздин деле мыкты ата бабаларыбыздын өмүр таржымалары бизге мына эң акыркы жакынкы эле аралыкта өткөн Чыңгыз Айтматов атабыздын деле мисалы үчүн өмүр таржымалы, ошол эле тарыхчы улуулардын деле мисалы үчүн Молдо Кылычтын, Жеңе Жоктун дагы, Тоголок молдолордун дагы адеп ахлактарынын кулк мүнөздөрүн үйрөнүү аркылуу биз өзүбүзгө нормалат экенбиз. Демек бул жөнөкөй болбойт экен. Баланы тарбиялаганда башынан тарбиялайбыз. Башынан деген сөздүн өзү биз ойлойт экенбиз, 7 жашка чыкса, 10 жашка чыгып сөз түшүнгөндө деп жок. Эненин курсагында тарбиялап баштайт экенбиз. Эне өзүнүн баласына боюна бүткөндөн баштап эле бул кыргызда деле айтылат, бул динибизде деле бар нерсе. Эмне дайыма жакшы нерселер тилек кылыш керек, жакшы сөздөрдү айтыш керек, жакшы иштердин үстүндө тилек кылып жүрүш керек деп айтат да. Эгерде жакшы ой жүгүртүп, ой пикир кылып, арамды арам, адалды адал деп кирген курсагына кирген нерседен баштап, кулагына кирген нерсеге чейин, көзүнө кирген нерсеге чейин, мындай көргөн нерселердин баарысын ойду келдин баарын угуп, алып, жеп, көзүнө көрүнгөн нерсени көрө берүүнүн өзү адепсиздик деп айтат дейт да. Ошол нерселерден тыйылсак, кулак чектүү гана нерсени, жакшы нерсени гана укса, тил жакшы нерсени гана сүйлөсө, көзүбүз жакшы нерсени гана көрүп, натыйжаны көрө турган болсо, анда жанагы биз өзүбүздү жакшы адеп ахлакка багыттаган болот элек деген сөз айтмакмын. Анан ошол залкар жазуучу Чыңгыз Төрөкулович ошол баягы адамга күн сайын адам болду атпайбы? Ошол устаз ошону эмнени айткан? Кандай философия бул? Эми бул жерде адам баласы күндө өзгөрүп турушу жандык да. Чындыгында инсан деген пайгамбарыбыз дагы хадистеринде көп айткан, абдан көп айткан. Деп инсан бул шашма деп айткан бир эмесинде, Азирет Алиге айткан эмеси бар. Инсан бир канчалык деңгээлде бир талаш тартышканды жакшы көргөн бир жандык деп айткан. Инсан деген сөздүн өзөгүндө, арабчадан алынса дагы, анын өзөгүндө унутчак деген нерсени айткан. Демек ушунун баардыгы эмнени туюндурат? Залкар Чыңгыз Айтматов атабыз дагы адам баласына күндө өзүнүн туруктуулугун кармап туруу абдан кыйын болот. Мисалы үчүн бул жерде бир мисал айтып кетейин да. Негизинен устазы бир күнү шакиртинен сурайт экен да. Шакирти сурайт устазынан дейт экен да. Устазым, мен жыгылсам эмне кылам дептир да. Жашоодо дагы, жөнөкөйдө дагы жыгылса. Шакиртине жана устаз айткан экен дейт, жыгылсаң тура бил деген экен дейт да. Тура бил. Тура бил өтө маанилүү. 3 жолу кайталаганда 3 жолу тең ошону жооп берген. Балык тирүү болгон кезде гана агымга каршы сүзө алат да. Тирүү болсо, өлүк балык сүзө албайт. Биз дагы агымды өзгөртө турган деңгээлде, агымга каршы кээде сүзүш керек болгон нерсе. Ошондуктан адамга күн сайын адам болуу кыйын. Себеби башыңа келе турган бороон чапкындуу болгон тагдырыңдагы окуялар сени жыгытып коюшу мүмкүн, турбай калышы мүмкүн деген маселе. Ошондуктан туруктуулук тоолорго таандык сыпаттардан. Тоону карасаңыздар туруктуу турат да дайыма. Тоодой бол, аны шамал алып кете албайт. Суук аны тоңдуруп кое албайт. Ысык аны эритип кое албайт дейт да. Адам баласы дагы ар кандай ысык мактоо деле өзүнчө бир сыноо да, мисалы. Кечке мактай берсем, сизди кечке эле мактай берсекчи, адам көбөйүп кетиши мүмкүн. Ой, сен эң эле мыктысың деп. Учуп кетиши мүмкүн. Кечке эле жамандап, кечке эле сыноолсо адам сынып калышы мүмкүн. Кээде ар кандай сыноолор келет, ошолордун баардыгы демек кайсы бир деңгээлде адамды туруктуулукка отуруш. Ошондон Чыңгыз Айтматовдун адамга күн сайын адам болуу кыйын деген сөздүн түпкүрүндө, маңызында дагы өзүнүн адамдык сапатын жоготпой туруу абдан кыйын деген экен. Балалык кездеги сезим бар го бизде, сонун аруу сезимдер бар, аны жоготпоо абдан кыйын деген экен дейт да. Ошондуктан адеп ахлактын нормалары бар го. Өтө кылдат каралганда бир дербиштин эки дербиш деген ким экенин билесиздер да. Айтсаңыз. Улуу устаздын жолун жолдоп алып жүргөн инсандар, дербиштер, олиялык даражага жеткен инсандар. Эки дербиш руханий даражада жогору болот экен, бийик болот экен, белгилүү керемет ээлер болот экен. Анан экөө экөө тең дос анан олтуруп тамак жейбиз деп бир балык алып келет экен. Балыкты алып келип койгондо бөлүп бөкөлдөп коет го, бөлүп аткан адам аркы досуна азыраак бөлүгүн берип, өзүнө көбүрөөк бөлүгүн алып калган экен да. Тиги ичинен орунуп калыптыр. Адилеттүү бөлгөн жок тең ортодон. Бул дагы болсо өзүнүн нафсына кичине болсо көбүрөөк жеп калсамбы деген нерсеге калын. Дароо Кудай таалам берген керемет андан жок болгон экен дейт. Адеп ахлактын нормасы ошол. Сиз намаз окуйсуз, ороза кармайсыз, 30 күн кыйналып ороза кармайбыз, бирок бир кылган бир кылыгыбыз, туура эмес жолубуз 30 күндүк орозобуз жууп кетиши мүмкүн экен. Кудай сактасын. Жакшы, анан мына бүгүнкү темабыз ушу адам көркү адеп, анан керемет китеп экен бул. Устаз окуп чыктым да. Анан ушу авторлордун да Кудайым ыраазы болсун. Мындай азыркыны бериптир да. Азыркы мурунку анан
бизге ошол көбүнчө адамдарга бир мындай адеп, анан адам болуу жетишпей аткандай сезилет да, жеке мага. Анан ошол азыр сонун насааттарды айтып өттүңүз. Ошол өзгөчө ошол жаштарга, анан ошол да кандай насааттарды айтасыз ошол? Адам көркү адеп деп атабыз. Кээде азыр көрүп калып атабыз, кээде мугалимди мындай кыжаат кылган учурлар бар. Мен өзүмдө насаат эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насааттарын деп айтайынчы. Айтыңыз. Себеби ошону гана жеткирип бере алабыз. Пайгамбарыбызга бирөө келип сурап атат да, дин деген эмне деп сурап атат да, бир күнү сахабалардан. Анан дин десе биздин оюбузда дароо эле намаз, орозо, закат, ажылык келет да. Ооба. Пайгамбарыбыз жакшы мүнөздө болуу дейт да, жакшы мүнөздү кармануу дейт. Тиги адам түшүнбөй калды го деп кайра сурайт. 2 жолу, 3 жолу сураганда үчөөндө тең ад-дину хуснул хулук дейт да. Дин жакшы мүнөздөргө ээ болуу деп айтат да. Демек ушундан улам биз ала турган нерсе ушул экен. Деңиз сыяктуу мисалы болгула деп айтат да улууларыбыз. Эмне десе адамдар сени издеп барсын дейт. Караңыз, Мындай карачы. Анан мисалы дарыя сымал бололу, анткени ал ар бир адамга өзү барат. Агып барат, үйүнүн астына чейин барат. Бирок жаныбарларга салыштырып баягы кой жаныбарындай болгула дейт. Эмне десе балдарына жеп сиңирип, анан кийин сүтүн берет. Эне дагы ушундай. Ооба. Куштай болбогула дейт. Куш жейт, анан кусуп берет дейт да. Кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндөгү биздин проблема, балким биз келет азыркы муунга ошол кусуп берип аткан жокпузбу деген нерсе келет. Сиңирип туруп беришибиз керек да, өзүбүз көрсөтүшүбүз керек. Эгерде бир мугалим тамеки чегип отуруп, окуучусун тамекиге жиберип отуруп, анан "Эй балам, тамеки чекпе" десе, окуучулар десе, өтпөйт. Бир ата өзү арак ичип отуруп, келген коноктор менен арак ичип, тост кылат, башка кылат, сөгүнөт, сагынат, баласына телефон келип калса, өзүнө телефон келип калса, "Жок деп койчу" деп айтат, мисалы да, же болсо бирөө сурап келсе. Дейт, анан баласын чынчыл бол дейт. Арак ичпе дейт, жаман эме кылба дейт. Таасир болбойт. Ар бир нерсе өзүнүн таасири кылып аткарганда гана таасир болот. Биз балаңызга келечек муунга дагы бүгүнкү биздин дагы проблема ошол. Шариатта мондай нерсе бар да. Принцип бар. Сеники, меники деген принцип бар. Тасаввуфта, суфизмде, тарикатта болсо, сеники, меники. Мындайча айтканда, бирибиздики да болушу мүмкүн, алмашсак болот дейт. Бирок акыйкатта, чындыкта, жараткандын алдындагы мыйзамдарда сеники эмес, меники эмес. Жараткандыкы деген нерсе бар. Ошон үчүн кимдин кандай мүнөз менен мүнөздөлүп атканыбызды карашыбыз керек. Шайтандын мүнөзү менен мүнөздөлүп атабызбы? Же Алла Тааланын буйруган мүнөз менен мүнөздөлүп атабызбы? Адамдар үчүн баалуулук арган болуп калат да. Кээ бирлер үчүн айтышы мүмкүн. Мен кыз бала менен эркек баланын бир комнатада жатышы, мисалы эле, студент кезде болсун, башка жакта бөтөн. Бул норма, бул адеп ахлак нормалары, бүгүнкү современный, заманбап бир нормалардан дешим мүмкүн. Нормалы. Бирок салттуу динибизде дагы, салтыбызда дагы ата-бабаларыбыздын адамдык нормада да туура эмес экендигин айтып атабыз. Анда билиш керек адам баласы, орундатпаш керек. Аракка жакындоо, наркотиктен алыс болуу деген маселе, сөгүнүп сагынуудан алыс болуу, жана ошол толтура маселелер бар экенин айткым келет. Ошондон дин өзгөчө баягы пайгамбарыбызга Мухаммадул Амин деген, ишенимдүү пайгамбар деген сыпат пайгамбарлык келгенге чейин берилген. Бирок пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон кийин гана анын аркасынан ар-расул деген, элчи деген эме Аллах кийин берилди. Демек, пайгамбарыбызга пайгамбар болгонго чейин биринчи орунда анын адеп ахлагы биринчи калыптанды. Анан кийин анын пайгамбарлык бир эмеси келип берилди. Инсандын да инсандык келечектеги Темирлан агай кандай агай эле адам эле десе, инсандык сапаты, адеп ахлактык сапатыңыздын калыптанышы маанилүү, аркасынан ибадатыңыздар. Ошондон бүгүнкү күндө ибадат түшүнүктөрүн биз балким бир эле сырткы гана көрүнүшкө маани берип аткан жокпузбу? Мисалы эле намаз окуш керек экен, намаз окуп атабыз. Орозо тутуш керек экен, орозо тутабыз. Бирок орозо кармап отуруп, рубба саимин деген хадис бар эмес? Канчалык орозо кармагандар бар, анан орозо кармагандан эртең менен кечке ачка калгандан бир да пайда жок. Эмнеге орозо кармап атып, анын тили орозо кармап атпайбы? Анын сөгүнүп атпайбы? Анын ою чачырандуу болуп атпайбы? Арганда арам нерсе ойлоп атпайбы? Туура эмес нерселерди. Ал кылып аткан кылык чору туура эмес болуп атпайбы? Канчалаган түнкү намазды окугандар бар, анын түнкү намазган окуганы менен кечиндеси уктабай ошол убакыттарды өткөргөндөн башка эч бир пайдасы жок. Жөн эле уйкусуз калды. Эмнеге дегенде түнкү намазды окуп атып, ал адамды арам иштерден тыйбай атпайбы? Паракорчуктан тыйбай атпайбы? Демек, маселе ибадат, дин деген нерсе бир гана сырткы гана келбетке карабайт экен да, сырткы гана көрүнүштөгү нерселерге карабайт экен да, кыймыл аракеттерге. Дин бул
сиз менен биздин жүрөктөн, төпкүрүбүздөн, жүрүм турубуздан, биздин колу бутубуз, манераларыбыз, сүйлөгөн адептерибиз ушуга чейин өзгөртүү дейт. Ошондон Европага барсаңыз, алым киши айткандай, Европага бардым, исламды көрдүм, бирок мусулмандарды көргөн жокмун. Норма бар, адеп акылак нормаларын сактап атат да кайсы бир деңгээлде. Салам берет, жылмаят, бүт баатын сиге сонун кылат, бирок мусулман эмес. Бирок мусулман дүйнөсүнө келдим, чагырган мусулмандарды көрүп атам. Мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көрө албай атам, баал улуттарын көрө албай атам дейт да, адеп акылак нормаларын. Демек, дин бул адеп акылак нормаларын көзөмөлдөйт. Жакшы. Устаз, анан мынакей, азыр Кудайга шүгүр, кээ бир жаштардан айланса болот. Сонун жаштарыбыз бар. Сонун баягы билим десе билим, илим, ыйман сонун. Кээде ошол баягы айрым жаштар ата-энелердиги мындай өрнөк болгондорду көрөбүз. Адеби менен, жүрүм турум менен. Анан ошол сиз баягы окутуучу катарында, агартуучу катарында Ислам университетинде баягы балдар келет эмеспи? Жан келип анан бүтүп аткандагы айырмаларга бир токтолуп берсеңиз. Балдарыбыз негизи биздин, мен жалпында айтайынчы, диний окуучуларга, медреселерге, Ислам университетинин катарында диний окуучуларга көп нерсе учурда. Эми азыр оңойлуп баштады, буюрса, мындай эме кылдым, сапатына карап. Ата-энелер жакындары балдарын эмнеге берет дегенде, көпчүлүгүн мен байкагандан ушу баласы тентек болот, же кызы тентек болот. Оңолуп кетчү. Бир эпке келбейт, же мектепте начар окуган болот. Орто эмесин ала албай жетпей калат кээде, 110 араң ашып өтөт балды. Анан эмне кылат? Исламскийге барсын, адам болсун дейт да. Биз оңдоочу бир каторгадай көрөт да, штраф батальон деп коет го, ушундай көрөт да. Негизи андай эмес да, негизи. Ислам университети жогорку билимдүү, керек болсо алтын сертификат алган, мисалы үчүн балдарын келип окуй турган. Мына Раматылык Чубак ажыбыз мектепте кызыл эме менен бүткөн, алтын эме менен, сертификат менен бүткөн адам. Ошондуктан шариятта дагы эң мыкты окуп, анан мыкты аалым болду Раматылык. Өмүрү ушундай берекелүү өмүр жашай албады, бирок Алла Таалам артынан миңдеген жылдарга кала тургандай сонун бир нерсени таштап кетти. Аз кылып. Аз. Эми ар бир нерседе чала болгон адам кандай болот? Мисалы айтсаңыз, медакадемияга тапшырган бала начар болсо ал жерде окутпайт. Ал эртең чала доктор болуп чыгат. Чала доктор эмне кылат? Жандан алат бизде. Адам өлтүрөт. Чала молдо деле ошондой. Адамдын ыйманын, ахиретин жок кылат. Бизден бирок келгенде, ошого карабай келген балдардан биринчи курстан баштап 4-курска чейин өзгөрүү пайда болот. Өзүңүз да окуп көргөнсүз, билесиз. Биринчи курстагы бала, баягы мен дайыма мисал келтирем балдарга. Юрфакта окуган, юридикалык факультетте окуган бала биринчи курска келгенде өзүн ген прокурор сезеткен да. Башка жагылып, баарынан үстөн юрфакта окутат. Биринчи курста эми кире элек, үйрөнө элек дагы. Эч кандай римская праваны үйрөнө элек, тигини буну үйрөнө элек. Мен да окуган үчүн билем да юрфакта. Экинчи курска келгенде өзүн бир мындай жогорку соттогу иштеген адам сезет экен. Үчүнчү курска барганда адвокат сезет экен дагы. 4-курска курска келгенде гана өзүнүн чыныгы студент деген сезет экен да. Жөн эле мындай жел чыгып калат экен да. Бизден деле балким студенттер келгенде өзүн бир Чубак ажыдай, Абдышкүр устазыбыздай сезип келиши мүмкүн башында келгенде. Бирок 4-курска курска келгенде устаз чынды айтайлы, көп нерсени билбейт экенбиз деп калат да. Бирок кадимкидей көз караштары өзгөрүп, машалла, баягындай жашоого болгон, анан чыккан балдарыбыздын ар бирисине мен ыраазы болом, кыздарыбызга дагы кайсы жерге барбасын, мына ар тармакта кызматын кылып атат. Мейли сөзсүз эле молдо болуш эмес да. Кайсы жерде болсун пайдалуу болуп, адам болуп, мыкты адам болуп чыгып атат. Мен ошого куанам. Жакшы устаз. Темага улай мынакей сиздин көп мисалдарыңыз бар, ошо токтололу. Темага улай айта турган болсом, Токтогул Сатылганов атабыздын жакшы бир ырсаптары бар да. Анда мынтип айтат дейт да. Жаман адам белгиси өз камы үчүн жүгүрөт, ал эми жакшы адамдын белгиси эл камы үчүн күйүнөт деген экен да. Бул мыкты саптар да. Курандан, сүннөттөн алынып сүзүлгөн саптар да. Сөзсүз эле хадис, сөзсүз эле аят деп айтышым шарт эмес да. Ооба. Кээде биздин аталарыбыз, Токтогул Сатылганов атабыз, Тоголок молдо, кээде молдо кылып Арыстанбек Буйлаштын айткан сөздөрүндө мыкты сонун насааттар бар да. Бирок аттиң бул нерсени биз үйрөнө билсек, ушундан сабак ала билсек дегенден калган эсе келет экен. Пайгамбарыбыздын айткан сөзүнө инсандарда эки чоң бир сыпат бар дейт да. Мен анан уккан адамдар ойлойт, кандай сыпат болду экен депчи. Biz ойлойбуз, кандай сыпат болду? Ибадаткөйлүк го депчи, таквалык го деп ойлойбуз да, жок. Пайгамбар айткан хадисинде айтат, биринчи сыпат ал жомарттуулук дейт.
адамга жоомарт бол, кедей болсоң да жоомарт бол дейт да. Кол ачык боло, убактыңдан бөлө бил. Сөз акчадан эмес. Мисалы үчүн өнөрүңдөн бөлүшө бил. Мисалы кээ бир ар бир нерсени сатып калдык го бүгүнкү күндө. Сатып атабыз деген илиминде, билиминде, тажрыйбасында сатып атат. Коуч болуп, башка кылып сатып атат да, негизи жок андай эмес. Эмнең болсо жөнүңө бере бил да, бекерде бере бил, жоомарт бол. Экинчиси анан бул деген нерсе бул жакшы мүнөз ээ болот дейт да. Жакшы мүнөздүн ээси болот. Пайгамбарыбыз менин үммөтүмдүн тандалма гана тазалары бейишке кирет дептир да. Кандай тандалма тазалар десе, алардын бейишке кирүүлөрү орозо кармап, намаз окуу менен болбойт дептир. Тандалмаган таза инсандар кирет десе, ошолорду эле кайра айтам, жоомарттуулук менен таза, адеп ахлактуу, жакшы мүнөздүн ээлери дейт да. Кээ бир инсандар карап көрсөңүз, намаз окубаса деле мусулманмын дейт, бирок таза, жакшы мүнөз го. Айтат дейт, ошон үчүн дейт, иман менен адеп ахлаксыздык шайкеш келбейт экен бири-бирине. Имандуу адам, демек, мүнөзү жакшы адам дегендин белгиси экен, туюлат экен. Иманы суз адам, демек, мүнөзү начар адам дегендин белгиси болуп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан бир адам бир нерсени арзуулап, ал арзууган нерсесине кечиктирип, анан аны башка бирөөгө берсе, Алла Таалам өз мээримине бөлөйт деген хадистерге ылайык. Мен айтам да, баягы хадистердин менин үммөтүмдүн дүйнөгө өтө берилип кеткен учурда, азыркы заманда деп атабыз. Анда дейт, исламдын мааниси, исламга болгон сүйүү сүрү кетет деп атат. Ошондуктан бул нерселердин бардыгы жакшы мүнөздүн ээси болойлу. Келиңиздер, биз башка инсандаргачы бүгүнкү күндө байлыгыбыз менен таң калтыра албайбыз дейм. Ооба. Биз бүгүнкү күндө туура жерибиз кооз, элибиз мыкты, салтыбыз сонун. Жакшы нерсебиз менен, жакшы баалуулуктарыбыз бар. Биз бир гана нерсени таң калтырабыз. Жакшы мүнөзүбүз менен. Ал мүнөздөр кимде бар? Мен айтам, болушу керек болгон мусулмандарда болуш керек. Бирок бүгүн өкүнүчкө карай, кээ бир элдерге барасың, мүнөзү менен таң калтырат. Япондорго барсаң, сылык мүнөзү менен таң калтырат. Европага барсаң, жакшынакай жылмайып салам берүүсү менен таң калтырат. Тааныбаса деле салам берет. Тактыгы менен таң калтырат. Бүгүнкү күндө арамга барбагандыгы менен, адилеттүү болгондугу менен таң калтырат. Бизчи. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мамлекетти айтайын, Судан мамлекетинде ушун адат бар экен. Үрп адат өрүндө. Жолугушат эки судандык, саат 3-тө жолугушабыз дейт. Экөөбүзгө окшоп, анан мага окшоп кеч калып келет да, мындай ичканда. Саат 4-кө чейин күт, 5-те келбесем, 6-да кете бер дейт экен да. Эми муну айтып аткан инсандар мусулман инсандар. Исламдын өзөгүндө барбы? Жок. Пайгамбардын сүннөтүндө барбы? Жок. Кайдан чыкты? Адамдын катасы. Ошондуктан адамдын катасына карап динге өкүм бербешибиз керек. Биз үлгүнү кимден алабыз? Мен бир адамды ээрчип баратам. Адептүү экен, сонун экен деп. Бирок ал адам адашып кетиши мүмкүн, мүдүрүлүшү мүмкүнбү? Болот. Андыктан мен адеп ахлактын нормаларын эң башта Курандан, андан кийин пайгамбарыбыздан алышым керек. Ошондо буюрса мен элем адашпайбыз. Сонун устаз, Алла разы болсун. Бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип калды. Биринчиден сизге ырайчылык билдиребиз. Бир эми бул айларда дуалар, баталар, тилектер кабыл болот дейт. Бир эл журтка, мусулмандарга бир бата, дуа берсеңиз. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Алла субханаху ва таала туткан рызыбызды кабыл кылган болсун. Инсанды инсан кылган дагы, инсанды бийик султан кылган дагы бул иман экен. Иманыбыз бакубат болсун. Дегеле жараткан Алла Таалам кылган жакшы амалдардын арты менен, ибадаттардын арты менен инсан жалпы адамзаттын дагы кулк мүнөзүн оңдогон болсун. Адеп ахлак кулк мүнөзүбүз бекем болсо, туруктуу болсок, мыкты боло турган болсок, Кудай Таалам биздин кандай гана дуаларды кылбайлы кабыл кылган болсун. Бул дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы жакшылыктарын Кудай Таалам айч аябастан берген болсун. Эң негизгиси жаратканга мыкты кул, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга мыкты үммөт болгондорго насип кылган болсун. Бир рахметке кылган. Алла разы болсун. Ошол мынакей омоктуу ойлорду ортого салып насаат айтып берген дин аалымы устазыбыз Мағаш Тажи Ибраев болду. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таала оразаңыздарды кабыл кылсын. Кийинки эфирден амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.